Амансыздар бардыктуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушубак кечиңиздер менен адаттагыдай сиздер 7 каналда таланттуу апалар теле программасын көрүп жатасыздар. Өзүңүздөр көргөндөй өлкөбүздөн келген таланттуу апалар бүгүн да студиябызга келип өздөрүнүн талантын, жакшынакай чыгармаларын сиздерге тартуулайт. Ал эми барыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Мына ушул таланттуу апаларды тааныштыраардан мурда бир жакшы чыгарма, бир жакшы ырдугалы. Бул мына ушул бүгүнкү келген коноктордун өздөрүнүн бир жагымдуу чыгармасы. Андан кийин буйруза келген коноктор менен тааныштырабыз. Turmuşumda kaçandır bir ötkümdür, kaydasыңар ömürdөгü көктөмдөр. Жары кылып сезимимди мекенин, достук сүйүш ооларын төккөндөр. Кайдасыңар кызгалдактуу көктөмдөр. Uçunan senin şolan görünür. Men de süyüp seni esir sağınıp, gözlerimden yıldız bolup dökülür. Kaydasыңар kızgaldaktуу көктөмдөр. Senin sezimine iz salıp, kalkırdım bir şolasınday yıldızdın. Mahabattın bir karma bayrağın, sağınıcı bolaldım bu bir candım. Kaydasыңар kızgaldaktуу көктөмдөр. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей бир жагымдуу чыгарманы уктук, көрдүк. Чындыгында апаларыбыздын талантын, өнөрүн ар дайым 7 канал колдоп, аларды теле аркылуу жалпы биздин көрүүчүлөргө тартуулап келет. Ал эми бүгүн бизге мына ушул студиябыздын кадырлуу меймандары болуп, өзүңүздөр билгендей, дагы деле болсо, ошол таланттуу апаларыбыздын бири, өнөрлүү апаларыбыздын бири, Токмок шаарынан келген Нур тобунун жалпы мүчөлөрү, биздин студиянын кадырлуу меймандары. Кош келиңиздер. Студиядан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Урматтуу коноктор, бул топтун кайсы мүчөлөрү келди отурсаңыздар, мына менин жанымда отурган Барчын Чокоева апабыз, андан кийин Тамара Асангожоева, анан кийин Светлана Абдыраева жекелерибиз келип отурат. Кош келиңиздер. Алгач келиңиз Тамара Жаксакалы катары жалпы көрүүчүлөр менен амандашып саламдашалы. Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз элим жана 7 каналдын жамаатына биз ушул бүгүн жакшынакай өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз менен канча жылдан бери даярданып, ырдап келаткан ырларыбызды тартуулайлы деп келип отурабыз. Ушул 7 каналга келүүгө биз дагы ушундай сүйүнүч менен, ушундай жакшы кубаныч менен баарыбыз тең бири-бирибиз менен дагы кеңешип алып, сырдашып алып, келгиле кайсын ырдайлы, бул ырдайлыбы, тигил ырдайлыбы деп ушинтип өзүбүзчө жакшынакай даярданып алып туруп келип калабыз да.
Рахмат. Башында эжеке мынакей эми сиздерди билебиз. Ушул Нур тобу Токмок шаарында түзүлүп, негизинде ушул Токмок шаарында дагы башка топтор барбы? Ооба, бар. Анан биз көбүнчө ушул Токмок шаарында деле сиздерди жакшы тааныйбыз да. Анан азыр бардык райондордо, айылдарда ушундай таланттуу апалар түзүлүп турат. Токмокто дагы бар, айылдарда, айыл өкмөттөрдө барбы ушундай апалар? Бар. Токмок шаарынын өзүндө Нуска деген топ бар. Анан дагы бир топ бар, атын унутуп калдым. 2 топ Бурана деген бар. Бурана деген топ бар. Алар деле өздөрүнчө чыгармаларын тартуулап, башка каналдарга тартылып жүрүшөт го. Бар, жакшы эле. Алар баягы өз ара эле, ич ара эле, ырдап эле ошол айылдын ичинде, ошол шаардын ичинде жүрөт окшойт, а? Жанагы мэрияга караштуу алар. Биз мэрияга карабайбыз, биз өзүбүзчө кеткенбиз. Баш ийбейбиз деп коем. Аяка баш ийбейбиз. Туура. Алар Бурана тиги эмеге Токмокко баш ийет, ошолор чакырса барышат, каналдарга да келип калышат кейде. Бар аларда. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, жалпы биздин телекөрүүчүлөр жакшы билет. Апаларыбыздын бардыгы эле мына ошол эл арасынан чыккан эле баягы кадимки эле билими жок, маданият тармагында таланты жок, анан эле баягы bir күнү талант ачылып кетип эле топторго кошулуп калат да. Өзүңүз эмне жумуш менен алектендиңиз? Азыр эмне иш кыласыз? Анан бул топко кандайча келип калдыңыз? Мен медицина тармагында иштедим, көп жыл иштедим. Андан кийин үйдө болуп калдым, бала чака менен небере карап. Анан bir күнү bir сиңдим бар, ал чакырып калды, Эрмек деген. Ушундай bir топ бар эже, кошулбайсызбы деп. Анан мен мурда Сайыр апалар деген бүгүп калчумун, атан көрүп, ушуга ырдасам жакшы болот эле. Мен кантип кошулат болду экенмин деп. Анан ошо Эрмек сиңдим айтып калды, Токмокто ушундай группа бар, ошо кошулбайсызбы деп. Анан барып кошулуп калдым, барсам Тамара эжем жакшы кабыл алды, башка топтор, жетекчибиз жакшы кабыл алып, ошо менен кошулуп кеттим. Ошондон бери ырдап жүрөм. Негизи өзүм дети ырдай электен мурда ушундай эмем бар болчу да. Ырга кызыгуу бар болчу. Элдин арасына чыгып ырдасам деп. Анан ошо тирем Кудай берди окшойт, неберелер багылып атат. Баары жакшы. Анан бош убакта келип ырдап коебуз. Бул эң жакшы экен. Ырдасаң кишинин көңүлүн көтөрүлүп, давленияны унутуп, оор сыркоону унутуп калат экенбиз. Анан балдар барып кел деп эме кылышат. Балдар да эки жактан колдоп турушат, алар дагы жакшы. Плюс мен өзүмө жакшы кошулганыма ыраазымын да. Сүйүнүм. Сүйүнөм. Жакшы, анда баягы ар бир адамдын тилегенин берет деп атпайбы? Анан жерден издегенин көктөн табылып болуп. Баргандан кийин Тамара эже жакшы кабыл алды. Чындыгында апалардын мен билем, баары агартуу тармагында, баары медицина тармагында, айыл чарба, дыйканчылык менен алектенип эле, бирок баягы бала кезинен бир эң сөзү болот экен да. Ырдасам, мүмкүн туугандар арасында, бир жакшылыктарда, той топурларда ырдап коймойлор бар. Бирок ошонсо дагы азыркы апалар бардык жерлерде ушундай жакшы болду. Айткандай шарт түзүп алышып, топ болуп ырдашып, анан шерин ойношуп, күндө чай ичишип, бир айда бир пенчат деген. Ал сөз да. Бардык апаларда ошондой бир жакшы ынтымак бар. Анан Баршын эже, азыр мүмкүн биздин көрүүчүлөр бул апабыз ушундай топко кошулуп ырдагысы келет экен, кандай ырдайт болуш керек деп мүмкүн кызыгуу менен карап отурган болуш керек. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол Токмоктогу Нур тобунун татынакай мүчөсү, биздин таланттуу апабыз Барчын Чокой апабыздан бир жакшы чыгарманы угалык. Андан кийин кайрадан Мая көздү улантабыз. Ким келбейт тирүүлүктүн базарына, ким көнбөйт көрө каптын азабына, колпонуп күл өмүрдүн багын ачып, курдаштар аман эсен жашагыла. Курдаштар аман, курбулар эсен, курдаштар аман эсен жашагыла. Тарыктын барагында ача берер, барыңар ыйыксыңар бата берер. Билигин асыл жандын бал булдатып, биз үчүн бар болгула ата-энелер. Биз үчүн бар бол, биз үчүн бар бол, биз үчүн бар болгула ата-энелер.
Жерден малдан өткөн шерексиңер, багыбыз байлыгыбыз бир өсүңөр. Ардайым малдар эсен болсун деймин, анткени үмүтүбүз ай силерсиңер. Анткени үмүт, анткени тилек, анткени үмүтүбүз ай силерсиңер. Тарыктым табышмактуу тар жолунда, талайын издеп тапкан жан болгула. Байсалдуу өмүр буйру булу көчтө, барыңар замандаштар бар болгула. Барыңар аман, барыңар эсен, барыңар аман эсен бар болгула. Барыңар аман, барыңар эсен, барыңар аман эсен бар болгула. Барыңар замандаштар бар болгула. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, баягы айтып коет, ырчылар сыныр болот, ырдап келген жерине ырыс менен кут конот дейт. Ар дайым биздин таланттуу апаларыбыз студияга келгенде биздин студия жаркырай түшөт. Ал эми Тамара эже, мен баягы ушундай иш-чараларда Тамара эжени билем, комуз ойнойт, колуна комуз алып. Анан домбура ойноп коймой жайы бар. Өзү ошол маданият тармагында дагы иштейсиз, Калбай айтпасам. Мен негизи балдарга музыкалык искусство мектебинде иштейм. Балдар искусство мектебинде иштейм. Мен балдарга кымындай балдардан бери эле өмүр бою ушул балдарга сабак берип эле келатам да. Анан эми бул биздин иш деле маданият тармагына кирет да. Анан баягы адамда талант болгондон кийин, ошол өнөрүң болгондон кийин сен деле элге кошулуп ырдагың келет экен, топторго кошулуп ырдагың келет экен. Мен деле ушу топко кошулсам деп жүрсөм, ай сенден тиги жаштарды бизде деле албай жүрөт деген кишилер болгон. Анан ага деле карабай эле анан мен да ушу группага кирип калгам. Мен барчынан мурун киргем, 1 жыл мурун да, айырмабыз. Анан мен де ошо топ менен кошо ырдап, өзүм сүйүнүп, кубанычта болуп жүрөм. Кечкеле кымындай балдар менен сабак берип, өзүң билесиң да балдарга сабак бериш кандай кыйын. Өзгөчө өтө кичинекей балдардан баштап үйрөтөм. Анан алардын далайы жакшы дастандарды, ырларды, күүлөрдүн баарын ырдап, республикадан, райондук, областтык конкурстарга биринчи жакшынакай көргөз күчтөрүн көргөзүп жүргөн окуучуларым азыр жакшы студенттер болуп атат. Кээ бирөө радио FM-дерде атат, ырдап атат дедим, иштеп атышат окуучу кыздарым ошол. Сыймыктанып Сыймыктанабыз. Бир кызым болсо институт искусствонун театралдык жагына өтүп кетти. Ал дагы комуз жагынан да кыйын кыз болчу. Эми ошол балдарга азыр сыймыктанып калдык. Ошондой жакшы балдар тарбиялаганыбызга, бирок музыка жаатында кете элек балдар. Көбүнчөсүн башка кесип. Эми баары ошо искусство тармагында, маданият тармагында кетип атыптыр да. Мугалим өмөл дарак деген бир жакшы сөз бар. Чындыгында баягы окуткан окуучуларың элге таанылып турса, анан эл алдында чыкканда мен ушул Тамара эжеден билим алдым элем, ушунун колунда окудум элем деп айтып турса, бул андан дагы өткөн сыймык жок болуш керек, Андан кийинки биздин Светлана апабыз топко кандай болуп келип калды, ошол боюнча сурайлы эми. Башкы эжекебиз болсо ырдагысы келип жүрүп акыры келиптир. Мен деле бир күнү саламатсыңар, жалпы ушу 7 каналдын жааматына ишиңерде ийгилик болсун, кыргыз эл журтунда тынччылык болсун, токчулук болсун. Айтарым дегеним ошо келатып бир күнү Тамара эжеге жолугуп калдым. Анан Тамара эже айтып калды, ай келпейсиңби, бизде бир группадан кыздар кетти эле деп. Анан мейли деп, анан келип, анан ошондон бери эле катышып аралашып кеттим. Жакшы. Тамара эже барыңыздарга себепчи болгон экен да. Тамара эже Баршын эже келип бер, Светлана эже келип бер. Анан булардын ырдарын билчиңиз белесиз же? Бир айылда жашайсыздарбы?
эми бир районубуз бир, бирок айылдарыбыз бөлөк да. Анан мен бир Светаны ырдап жүргөн бир кичине угуп калган да бир аз. Анан ошондон кийин эле анан капысынан эле жолугушуп калдык эле. Анан бизде кыздарда жакшырдан кыздар бар эле, каза болуп калды. Анан ошондо бул Светага жолугуп калганын чакырдым. Келбейсиң биздин группага, кел бурда, бизди толукта, жакшынакай өнөрүң көргөз деп чакырдым. Анан мага неме кылбай туруп келип калды бизге, биздин группага катышып калды. Жакшы, Света эже, баягы топтордо ушундай го, апалар чогулуп алып, анан эми баягы сиздер деле өзүңүздөрчө бир сүйлөшөсүздөр да, бул жакшырдайт, бул жаман ырдайт, бул ырды ырдайлык, бул ырды сен ырда, мондай форма тиктирилик да. Ошол убакта дагы бир ич келишпестик деп коебуз, апалардын кыялары кандай да? Биз алар менен чогуу иштеп жүрүп билип атпайлы. Сиздерде деле ошондой болуп турабы? Тамара эженин мүмкүн жетекчинин айтканын жакпай калып, кайра өзүңүз айткандай шеринеге барганда чогуу отуруп кет деп. Жок, бизде андай жок. Биздин топ аябай ынтымактуу. Биздин группанын руководители Айнаш кызыбыз жаш болсо дагы, ал кандай неме тапшырма айтса, кандай идеяларын айтса, биз баары бир колдоп турабыз. Баарыбыз колдойбуз. Өзүбүз каражалайбыз. Жакшы эле. Мен өзүм болсом мурун кесибим бухгалтер. Башкы бухгалтер болуп Токмоктун 44 жыл иштеп жүргөн. Акча жагын сырмай турбайсыз мында. Эсептеген жагын. Анан бул ырдаган адамдардын жакшы көрөм. Анан аралашып ырдап жүрөм кыздар менен. Пенсияга чыккандан кийин үйдө отуруп калбаш керек деп атпайбы? Мен иштегендер иштеп атат. Азыр деле апаларыбыз пенсияга чыкса да иштеп атат. Анан ыр дагы жакшы да. Көңүлүңдү көтөрөт, ары бери базасың, ушундай телелерге келип. Азыр эми Токмокто берки топторду билбейбиз да, чындыгында телеге келип жүргөнүн көрбөйбүз. А сиздер биздин кадимдей биздин ушул программаны күтүп көргөн көрүүчүлөрүбүз кадимдей көрөт. Таланттуу апаларды көрөлү. Бүгүн кайсыл апалар чыгат болду экен, кайсы жактын өнөрлүү апалары чыгат болду экен депчи. Анан азыр Света эженин дагы бир жакшы чыгармасы бар. Света эже да жакшы ырдайт, өнөрлүү, таланттуу, ушу топтун мүчөсү. Ошондуктан Света эженин бир жакшы ырын угалык. Света эже чогуу, андан кийин маегибизди уланталык.
Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Светеженин дагы бир жакшы чыгармасын уктук. Негизи бардык биздин ушул таланттуу апалар телепрограммасы мына 3 жылдан бери Ысык көл жергесинде фестиваль өткөрөт. Аларга да катышып жүрөсүздөр, бардык ишчиларга катышып жүрөсүздөр. Анан ошол жактагы апалар баягы эми республика боюнча апалар келет да. Башында ушул Струнскке берейин. Анан ал жерден дагы апалардан үлгү алган убактын сарылабы. Бул апанын формасы мындай экен, ушундай форма тиктириш керек экен. Бул апанын ырымы мындай экен, ушундай кылып туруш керек. Же болбосо сахнада басканы, ырдаганы, Ал сөзсүз эле болуш керек. Себеби дегенде баягы биз бер жакта туруп башкаларды карайбыз да. Тигинин формасы дегендей экен, мунун формасы, биз да ушундай кылалы. Бул үстүбүздөгү формаларды жаңы тиктирдик. Анан ошолорду карап, ар кимдикин карап, тигиндей кылалы, мындай кылалы деп акылдашып, жетекчибиз менен сүйлөшүп атып, ошондой кылабыз. Ошолорго ошондон артык болсок болор, кем болбойлу депчи. Ошондой болуп калат. Формаларды өзүңүздөр эле тигесиздерби же атайын буйрутма менен берип тиктиресиздерби? Же апалардын арасында бир колу ууз чеберлер барбы? Азыр пока боло элек андай ууз чебер. Бирде кошо албайсыз Тамар же. Алып келип, бир апаны өзүңүздөр кошо албайсыздарбы? Ушундай табыла элек. Баарыбыз эле иштейбиз негизиненчи. Бул деле өзүнүн чыгармачылыгы менен торлорду кыйын, торлордун баарын жасайт да. Шырдак жагын. Мен деле шырдак боолордун баарын кылам, колуман келет. Курактын түрүн кураганбыз. Бул дагы чоң куракчы, биздин группадагылар көп эле куракчы. Айнаш деле жана группасынын жетекчиси, ал деле ишмер, жанагы эличебиздин баарын ошол аркылуу баарыбыз өзүбүз тиккенбиз. Айнаш деп калдыңыз, жетекчиңиздер бүгүн келген жок. Анан жетекчинин сөзүн угуш керек. Анан жетекчи баягыл жетекчи катары эми мындай баскыла, бул ырдырдагыла дегендерге каршылык жокпу? Жок, андай болот. Биз эми илгерки союздун кишилерибиз да. Анан жетекчиге баш иймей деген, баш иймей деген бар. Анан жетекчибиз жок, мен өзүм билем, мындай кылам деп да айтпайт. Биз менен кеңешет, эже мындай болуп атат, ушундай кылсак кандай болот деп. Ой, туура. Анан ошо жетекчибиз айтканы менен болобуз да. Арбас десе арбасабыз, берип атабыз. Анан жетекчини ошон үчүн шайлайбыз да. Бир кишини жетекте албасак, ар кимибиз ары чоюп, бери чоюп, ортобуз кишинин ынтымагыбыз болбой калат. А жетекчибиз ынтымакты кармап турат, жакшы да ошол жер. Биз көлдө ошол фестиваль өткөргөндө атайын жогон негизинде бир тапшырмалар беребиз да. Улуттук тамак аш, улуттук кол өнөрчүлүк, же болбосо улуттук кийимдер, анан ар бир келген апалар алыстан келсе дагы ушул Оштон, Таластан баардыгын көтөрүп алышып келет да. Күндүн ысыгын көргүзбөдүк. Бирок ошол жерде апалар көбү өздөрү тиккен буюмдар да. Өздөрүнүн колунан жасалган шырдагы, термези, баягы бүт нерселер. Анан сиздер дагы биздин фестивалга ошондой алып барбай атасыздарбы? Жок, алып барабыз. Өткөн өзүбүздүн алып бардык. 2023 2023 алып барганбыз. Алып барганбыз. Көтөрүп алып, чамадан сүйрөп алып барганбыз. Тамак аштын баарын азыр ошол мен ошону сурап коеюн дедим, сиздерден негизин апаларыбыз чыламет, жок, алып барганбыз. Азыр ошону чогуу көрөлүк. Себеп дегенде ошол 2023 жылы урматтуу телекөрүүчүлөр, Ысык көл жээгинде алтын балалык балдарды ден соолугун чыңдоо борборунда ушул таланттуу апалардын 3 күндүк телефестиваль өткөн. Ал жерден ошол Нур тобу барып дагы азыр апалар айтып атпайбы, биз бардык, алып бардык депчи. Азыр ошону алып барганын, алып барбаганын сиздер менен чогуу бирге көрсөк. Bakın
Анакей телекөрчүлөр көрдүк алып барышыппыр. Бирок эми бул жерде ырдапсыздар. Ырдаганда эми баягы сиздердин кол өнөрчүлүктөр тартылбайт. Алар өзүнчө анткени 3 күн болду да. Биринчи күнү ырдадык, экинчи күнү баягы көргөзмөлөрдү көрсөттүк, бийледик, ырдадык дегенде спорттук оюндар көлдүн жээгинде болуп атты. Анан азыркы биздин министр, ошо саламаттык сактоо министри ушул убакта 2023-жылы алтын балалык жетектеп турган. Ал жерде баягы апаларды эртең менен эрте саат 7-де тургузуп алып, ар кандай зарядкаларды жазат, апаларга оюндарды уюштуруп атты. Анан көлдүн жээгинде оюндар. Негизи эле ошол барганда кичине эс алып келдиңиздерби, чарчап келдиңиздерби? Ой, эс алып келдик. Аябай жакшы эс алдык. Үйдө отурганда анча неме кылып албайбыз да. Апалар менен чогуу жүрөбүз, чогуу ырдайбыз, чогуу көлгө түшөбүз, эс алып. Анчалык балдар менен биз анчалык эс албайбыз. Балдар менен эс алсак, неберени караш керек, буну караш керек болуп эле. Апалар менен өзүбүз эркин болуп, жакшы эс алып келдик биз. Рахмат силерге дагы. Жылдагы фестивалдар мына 3 жыл катар менен болуп келатат. Биринде Кырчын жайлоосунда болсо, биринде Рухордодо, ушундай кылып баягы жылда өзгөртүп атпайлы. Анан ошол алтын балалыктагы жаккан болуш керек дейм, себеби бир жерде болдук. Күндө ошол жерде суу дизең сууга түшөсүң, көргөзмөбүздүн эшигин алды бар, жатаканасы жакшы. Өтө ыңгайлуу жер болду да. Тамак ашы жакшы, мынакей. Анан апалардын баягы эми аразында бар да. Ал жерге барганда мен мындай жатышым керек эле, мындай ичишим керек эле депчи. Анан бирок колдон келишинче апалар көп билем да өздөрүнүн тамагын алып алышып, өздөрүнүн ырларын ырдашып, түнү менен бийлешип, дискотекага катышып. Анан эң кызыгы көлдүн жээгинде баягы оюндар болбоду, аркан тартыш. Ошолорго катыштыңыздар силер дагы? Катыштык, баарыбыз катыштык. Ошондо Света эжеден сурайлы, ошондо кызыктуу окуяларын айтып бергем сиз. Эмнеси жакты? Кызыктуулардан жана жаңылмаштар жакты. Аркан тартыш, анан дагы эмне чуркадык. Сыбык чакмай. Чакка чакмай. Сонун оюндар болду, көңүлдүү болду барысы. Мына урматтуу телекөрчүлөр, сиздерге да тактап айта кетели. Жылда ошол көл жээгинде өткөн фестивалда биздин апалар, ошо биздин таланттуу апалар катышкан апалар, таланттуу апалар барып, ал жакта өз өнөрлөрүн көрсөтөт. Ал жерде бүт кыргыздын салты, каада салты, үрп адаты, чач өрмө, бешикке салмай, тамак ашы, ырлары, элдик ырлар, салттуу музыкалар, мына ошолордун баардыгы фестивалда көрсөтүлөт. Мына ошол фестивалга келген апалар бизди мүмкүн көрүп жатса билет болуш керек. Алыстан келсе да ошол болгон даярдык менен. Ошоңузга ыраазыбыз да апалардычы. Ошончо баягы чоң сумкаларды көтөрүп алып, ошончо даярдык менен. Анан келгенден кийин биз ойношубуз керек деп туруп, анан таяк чапмай ойношуп, аркан тартыш ойношуп, жол болсо баардыгы биздин апалар пенсия жашындагы апалар. Эң эле жашы бир 50-дөн өткөндөр да. Калгандары бүт 70-80 жашка келгендер. Ошондо дагы бир кызыктуу болгону, ошол министрибиз азыркы Алымкадыр Бешеналиев баягы дем берди да сиздерге, баа берди. Апалар ушундай күчтүү экен, ушундай эртең менен туруп алып чуркаганы, оюндарга катышканы, анан ырдап атканы, буруппас эле карасаң башкача форма кийип чыгышат. Ал киши ушинтип турду. Азыр ушундай мойдон чыгып эле анан бирок элече кийип келип калсаңыздар, булар башка экенде баары менен учурашып берип турду. Тааныбай калдычы. Булар жаңы келген турбайбы деле кандайсыздар делечи. Өзү да аягында жөнөкөй адам турбай, биз ошонусун бааладык да, ушундай жөнөкөй мурда министр болуп жүрүп, анан кайра ошол жерге директор болуп, жетекчи болуп иштеген да. Ошондой болсо да канчалаган эл менен баарлашып, жакшынакай сүйлөп, ушундай көңүлдүү элдин да көңүлүн көтөрүп, ушундай бир жөнөкөйлүгүн апаларга жакшы ыраазы болдук да. Ошо кишинин ыраазы болдук ошо жөнөкөйлүгүнө. Мен деле мына ошол апалар менен жүргөндө ошо көп бир иш чараларда болгондо апаларды тааныбай калам. Себеп дегенде баардыгы эле аппак болду. Эжеке биңоп тиотай кийип алса, кичине айырмаласаң болот экен да. Апаларыбыз баардыгы эле ак элечегин кийип, татынак болуп аппак формаларын кийип алса, бүт эле байкайсыз өзүңүздөр окшош болуп калышат да. Эч айырма жок да. Аппак болуп бадырактай болупчу. Азыр эми урматтуу телекөрчүлөр, мына ушундай жакшынакай маектен кийин дагы бир чыгарма өрелик. Мына ушул эле топтун аткаруусунда, жалпы коллективдин аткаруусунда жагымдуу бир чыгармасы бар, чогуу көрөлүк. Казаның қайнап тұрса, тасмалың жайнап тұрса,
Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, жакшы чыгармаларды, жакшы ырларды биз мына Нур тобунун апалар тобунун аткарында угуп атабыз. Маек жакшы болуп атат негизиндечи. Эми кызый баштайт окшойт. Бизге жакшы. Анан апаларга дагы бир азыр мүмкүн апалар да көрүп жаткан болуш керек. Дагы бир ушул таң калган нерсем да. Өзүңүздөр деле билесиздер бул нерсени. Апалар окшош ырларды көп жаздырасыздар да. Тиги топ менен тиги топтун бир концертте мисалы биз баягы баштан аяк карап чыгабыз ырларды. 4-5 ыр окшош болуп калат да. Анан апалар башка ыр жаздырыңыздар, бул окшош болуп калды десек, жок болбойт да, биз ошону ырдайбыз дедилер. Эмне үчүн ушу ыр тандоодо мындай башка бир ырларды тандабайсыздар? Сиздер эле эмес, жалпы эле бизди көрүп аткан апалар деле да? Эми биз мурда жазылып калган ырлар бар да биздин. Жанагы өзүбүздүн Кулпросветте директор болуп иштеген Токон Контаев деген бар. Көбүнчө ошол ырларды ырдайбыз да. Анан жайлоо кереметте биздин как эме биринчи ырыбыз ошо болуп калат да. Ошону көп ырдайбыз. Анан эми жайлоо кереметтин эч ким деле ырдап айтпош керек деп ойлойм. Тиги биздики ошол. Анан жанагы түндө адам эмне керек да ошол Токон Контаевдики. Анан эми окшош болгондо тиякты биз билбейбиз да, кайсы ырдап атат. Анын үчүн группадан сураш керек. Бизде мындай да, Алатоо Тамшейт деген бир жакшы китеп бар, Тамара эже билесиз, ошол китептин ичине ачсаңыздар 700дөн ашык ыр бар да. Бар. Бүт ошол эле бар, үйдө бар менде. Залкар оочулар, Асанкалый, Ырыспайдын, Жумамедин Шералиевдин жакшы ырлары бар. Ошол эле эски ырлар да. Азыркылар же ошону жазаткандан, аранжировка кылдырганданбы, же даяр нерсени шарт чыгара койгондо, эми сиздердин жанагы жайлоо кереметтери чын окшошпойт, башка ырчыларда жок ал. Ооба, өздүн ырда. Анан эми буюрса мына алдыда дагы бир иш-чаралар болот, эфирлер болот дегендей, ошондо бир ушул Алатоо Тамшейтте барыш неден алып бир баштан аяк карап чыгышыңыздар керек. Карайбыз. Эме бар, түндө деле сүйлөштүк, ошо жолуп түндө сүйлөшкөнбүз, ошо эми бир жакшы шаңдуу ыр жаздыралы. Эми эстрада менен болбосо деле аккордеон, комуз менен жаздырып койсоңуздар болот. Негизи бизге биздин возрастка аккордеон менен комуз жакшы да. Эстрадан көрө ошого биз жакшы кетебиз. Илгерки баягы кичине ырдап жүргөндө кыяк менен ырдап жүрүп, жандоо менен ырдап жүрүп көнүп калганбыз да. Кыяк менен комуз болсо биз жакшы кетебиз да ошого. Эстрададан көрө ошо бизге жакыныраак, Ырларыңыздарга жана жайлоо керемет деп атпайбы? Света эже сизге берейин ушу суроонучу. Жайлоо кереметти деп кыргыздын бир жайлоолору, тоолорун чагылдырып атат да, ырдачы. Анан ошол ырга бир тоого чыгып наркыл жакка бара калып, кегетиге бара калып, клип тарттырып коелу, апалар бир жакшы формалар менен деген ойлор барбы? Быйыл бар, клип бар. Ойлор бар. Мен негизи тоодо ар башындан кызымын да, ошол жакта чоңойгом, тоодо чоңойгом, бияка кегетиге келин болуп келгем. Анан эми бул эми өзү эмеси мааниси болсо аябай жакшы. Жакшы. Кымыз, саамал кандай сонун ырлардын текстери дагы сонун ырлар. Ошол жакшы эле мындай буюрса бар. Оюбуз бар, баарыбыз сүйлөшүп жүрөбүз, Кудай буюрса ошону аткарууга аракет кылабыз. 7 канал ушу сиздерди колдогондон кийин клип да тартып бердик. Мынакей ошол эле Куршапта жетекчиси Гүлайым эжеке, андан кийин Кызыл Сеңирде мынакей атайын жайында май айында чакырып бизди кызгалдактуу талаада бир аябай жакшы жаздырышкан да. Ошто Эне мээрими тобу тарттырып жүрөт клиптерин. Достук күнү деген бар Бишкекте, алар тарттырып жүрөт да. Анан мүмкүн бизди чакырсаңыздар, кайсыл убак болбосун бир жакшы барып, бир жакшы эки форманы алып алууга, эми өзүңүздөрдүн жайлоолор кооз чындыгында. Ошол жакка барып эже айткандай эми азыр болбосо дагы бир жакшы жайдын болуп турган убакта. Толук мезгилде Кудай буйрса. Бул деген эми тарых болуп калат да. Тарых болуп калат да. Анан бир күн убактыны бөлүп, эгерде клип тарттырасыз, биз ар дайым колдойбуз. Алып келип клипти берип бизге, жалпы биздин көрүүчүлөр менен дагы тартуулап турсаңыздар болот. Анан сиздерге дагы бир суроо, мына ошол жол алыс деп атабыз, алыс жолдон келген апалар бар да. Анан Ошко башка жакка дагы барып дагы ушундайларга катышасыздарбы? Же азыр Бишкекте эле каттап атасыздарбы? Азыр мен дагы айтып коеюн, ушул боюнча тилегибиз көп да, ушу баарыбыз тең ушуну ойлойбуз. Чын эле Оштон, Алайдан, канчалаган бир алыс жерден баары келип атышпайбы? Биз деле ошондой таласты көргүбүз келет, Ошту көргүбүз келет. Биз деле ошол жакка барып, бири-бирибиз менен мындай
таанышып, сырдашып дегендей. Эл көрүп, жер көрүп. Эл көрүп дагы, жер көрүп дагы ошентип келсек деген тилегибиз бар. Апалардын көп Кечээ дагы ошондой апалардын көп сунуштары болуп атат, группаларда дагы айтылып атат. Кийинки эфирлерде, иш-чараларды Таластан тарталык, анан кийин Караколго баралык, анан Токтогулга барып тарталык деп ар бир жеринин өзүнүн керемети бар да. Аксыга баралык, Сарычелекке, Соңкөлгө барып тарттыралык деген буйруза биз дагы ошону сүйлөшүп атабыз. Буйруза муну ишке ашырабыз. Эң башкы сиздер аман болсоңуздар, жакшы ырларды жаздырып эле турсаңыздар буйруза. Жакын күндөрдө болбосо дагы эми 1-2 айдан кийин Таласты көрүп, кышында бир дагы кыштын өзүнүн кереметтүү кооз жерлерин көрүп, нарында бар билесиздер, муз чанага отуруп алып бир чана тээп апаларыбызды. Андан биз апалардын дагы бир жагымдуу чыгармасын угалык, андан кийин маек узулайбыз. Мынакей жакшы ырларды угатабыз. Биздин эфирди көргөндөр дагы сиздердин өздөрүнө бааларын берип, колдорун чаап, кубаттап. Көбүнчө көнө болуп да, апалар келгенде топ чогуу келет.
Анын жанында аккордеончусу болот, комузчусу болот. Ушул жерге отургузуп алып ырдатам да. Анан бүгүн биздин көрүүчүлөр да айтып аткан болуш керек. Булар эле жалгыз үчөө келип калды. Жалпы топто канча мүчө бар? 8 мүчөбүз бар. 8 апастар. 8 мүчөбүз бар. Мен ойлогом бүгүн эфир болот десе Тамара же бир комузун алып же домбурасын алып келет болуш керек. Андай деле кылган жокпуз. Кечээ күнү биз иш чарада болгонбуз бир жакта. Аны ошо менен түн ичинде саат 3-тө барып эртең менен эртең туруп алып эле келип калгандайбыз. Анан азыр көпчүлүк жумушта же баягы азыр аш тойдун учуруга чейин ошол жака кетип калышты. Болбосо. Үчөөбүз бош экенбиз, анан келе калдык. Ошо менен барып келе болду. Барып келе калдык. Жакшы. Биздин ушул талант апалар теле программаны өзүңүздөр көрүп турасыздарбы? Көрөбүз. Ар бир жекшемби сайын чыгып турат. Күтүп көрөбүз. Кайсыл апалар чат болду экен да? Бүгүн айтса, аларга баа беребиз. Эжелер да көрөт болуш керек, баа беребиз. Мындай келгенде. Эми жаман жери жок. Апа, Шайыр апалардын ушул жака келип отурган жок, таңдалып, баары жакшы эле келет да. Баары эле жакшы. Жаман жери жок. Ушул силерге да чоң рахмат. Ушинтип бизди элге көрсөтүп, элге таанымал кылып, 7 каналдын атынан таанымал болуп атабыз. Силерге да чоң рахмат ушинтип чакырганыңарга. Рахмат. Мен дагы бир суроо берейин деп турам. Ошол Токмок шаарына карабайсыз деп атасыздар, эми өзүбүздүн жаныбыздан, бюджет өзүбүздөн, кийимдерди өзүбүз тиктиребиз, баардык апалардын балдары бар, кыздары бар, чоңойду дегендей неберелери бар, колдоо көрсөтөт. Анан ошол Токмок шаарындагы же болбосо ошол райондордо иш-чараларга катышып турасыздарбы да? Көп деле катышпайбыз. Эже болсо өзүнүн жумушу менен катышат, эже. Айтып коюңуз. Ал эжекебиз Тамара эжем барат да айла жок. Барам да. Маданият жагына карайм да. Анан биздин музыкалык мектеп, мурда музыкалык мектеп аталчу, азыр балдар искусствовой мектеби деп аталып калган. Ушу балдар искусствовой мектеби дегенде дагы кайсы жерде кандай конкурс болсо эле баягы балдардын жетелеп алып эле жүрөм. Жетелеп алып эле тиги конкурска катышып, бул конкурска катышып, бир жерден биринчи орунду алып, бир жерден орун албасак да медаль алып, ошондой балдарды аябагандай күчтөнтүп, даярдап, ошентип алып туруп конкурстардын баарына катыша берем. Анан жакында маданият күнүндө тиги эже келбей такай сөз келчү эле, бул эжеге сюрприз кылалы дешип, жылдын мыкты мугалими, анан ушундай жакшынакай идиш аяк подарка кылышмак экен. Анан мен барбай калдым да. Анан мен сурап атпаймынбы, кана маданият күнүндө кайсы мугалимдер кимдер сыйлык алды деп сурап атпаймынбы? Сурасам, эже сиз дагы сыйлык алдыңыз дейт. Апа, анан эмне мага айтпай койдуңар десем, сиз такай мындайдан карчы эмес элеңиз, такай келип жүрчү элеңиз. Ошол күнү барбай калдыңыз. Мындай орусча сюрприз деп коебуз го, эмне деп койчу кыргызча. Ошо сюрприз кылалы деп айткан эмеспиз. Ошо сиз да сыйлык алдыңыз деп. Жакшы, анда Ошо балдар деле жетелеп алып эле жүрөм мен. Менен куттуктайбыз. Чында анда өзүнчө мамлекет үчүн бир кызмат кылсаң анын баары бааланат, каралат, кылып аткан эмгек жерде калбайт дейт. Анан эми бүгүн атайын убактыңыздарды бөлүп Токмоктон келген баарыңыздарга ыраазычылык билдирели. Убакыт деген учкан куш деп коет. Сүйлөшүп отуруп, ырып отуруп убакыт келип жетти. Анан эми силерге эркин микрофон берейин. Ошоңуз эртең бир жалпы биздин көрүүчүлөргө бир жакшы өзүңүздөрдүн жакшы сөзүңүздөрдү айтыңыздар, анан эфирди жыйынтыктайлык. Башкы өзүңүз баштап бериңиз. Эми ушул каналга келип катышып отурганыбызга аябай сыймыктанып атабыз. Эми үчөөбүз эле келип калдык, калгандары кичине бошобой калды. Алар да эмкиде келишет. Эмне десем, силерге чоң рахмат. Ушинтип бизди элге таанытып, көрсөтүп атасыңар. Ден соолукта болгула. Такай үй бүлөңөр менен бактылуу болгула. Майрамыңар кут болсун. Рахмат. Ошол. Мен дагы ушу жалпы эле ушул топтун мүчөлөрүнө баардыгына тең жакшылыкты каалайм. Ушу деги эле элибизде, жерибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Президентибиз Садыр Нуркожоевич жакынакай аман эсен иштеп турсун. Ошол аманчылыгын көп тилеймин. Аман болуп, ушу элин жакынакай камын көрүп отурат. Жакынакай элим, жерим деп иштеп атат. Биз ушуга аябай сыймыктанабыз. Элибизде аманчылык, тынччылык болсун. Жана силердин жамаатыңарга миң мертебе ыраазыбыз. Рахмат. 7 канал дегенде эле сүйүнүп келебиз. Сиз деле келиңиз. Эми ушу 7 каналдын жамаатына рахмат, ыраазычылык айтам.
жети туугандан баары таланттуу апалардын баарын ушинтип элге таанытып атасыңар, таланттарын көрсөтүп атасыңар. Силерге ишиңерде ийгилик болсун, ден соолукта болгула, кылган ишиңердин ийгилигин көргүлө. Сіздерге дағы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ырдап, өзүңүздөрдүн көңүлүн өзүңүздөр көтөрүп, мынакей эл алдында жүрөсүздөр. Сиздерди көп адамдар биздин теле аркылуу тааныйт, билет. Биздин кудагыйыбыз, биздин айылдашыбыз дайт, биздин апабыз, биздин тайнебиз, чоң апабыз деп кадимде уул кыздарыңыздар мактанса, жалпы сиздер менен биз мына ушул 7 каналдагы Таланттуу апалар теле программасынын жалпы жамааты да биз да сиздер менен мактанабыз. Ушундай апаларыбыз бар, ушундай таланттуу биздин апалар деп кайсы жерде болбосун сиздерге ар дайым колдоо көрсөткөнгө даярбыз. Келип туруңуздар, сиздер үчүн эшик ачык ар дайым. Кайсы убакта болсо өзүңүздөрдүн жаңы формат тиктирип, жаңы ыр жаздырсаңыздар бизге келип, биздин теле аркылуу жалпы биздин көрүүчүлөргө да тартылып туруңуздар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер Таланттуу апалар теле программасын көрдүңүздөр. Бул бүгүнкү биздин коноктор Токмок шаарынан келген Нур тобу, апалар жалпы келбесе дагы, анын мүчөлөрү келип, бүгүнкү кылып жаткан иштерин, жаздырып жаткан ырларын бар кеңири айтып беришти. Апаларыбызга ар дайым ийгилик каалайлык. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Ар дайым биздин ушул Таланттуу апалар теле программасын көрүп, апалардын талантына, өнөрүнө өзүңүздөрдүн баагыңыздарды берип туруңуздар. Ар жекшемби биздин эфирде калтырбай көрүңүздөр. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп бар болуңуздар.